Эч бир ата-эне балам деп, эч бир бала ата-энем деп сыздабаса дейбиз. Бирок тагдыр башка салса айлаганча. Тирүү болгон соң анын баарын көтөрүп жеңүү керек. Жылдыз Тагайева бир үйдүн кызы болсо, бир үйдүн келини, дагы бир үйдүн куту, жарыгы, сүйкүмдүү балдарынын энеси. Бүгүн мынтип ал боорун тез арада алмаштырууга муктаж болуп турган чагы. Абалы күн сайын оорлошуп кеткендиктен аз суммадагы каражат менен Кайрымдуу Бол фонду аркылуу Индия жергесине жолдошуу алып кетти. Салам алейкум, Азамат байке Айтурган. Тынчсыздарбы, амансыздарбы? Ушу сиздердин Алла Таалам сиздерди жолуктурсун, сиздердин себепкер болуп ушу Индияга келип келинчегим Жылдызды алып келип ушу Кудайга шүгүр операциясы болуп чыкты. Кудайга шүгүр жакшы. Больницадан чыкканыбызга бүгүн 3 күн болду. Айтмакчы видео тартып, ондай мындай кылганга деле эсибизде деле келбептир, бирок анан мына кичине аяк бияз өзү келип, Жылдыздын жакшынакай эмне болуп алып анан видео тартайлы дегенбиз. Сиздерге ошончолук ыраазыбыз, Алла ыраазы болсун. Ошо Алла Таалам сизге жолукту, сиз себептүү ушу Индияга келип операция жакшы ийгиликтүү болуп, кыйла алдыга жылыштар болду. Сиздерге рахмат чоң. Анан жана дагы ушу кыргыз элине, тууган уруп, тааныш достор, сиздерге дагы ушу жардам колун сунуп, аябай бизге чоң жардам болду. Сиздерге баардыгыңызга, эл журтка, ага тууган достор, баардыгыңызга Алла ыраазы болсун. Азамат байке сиздерге ишиңиздерге ийгилик, Айтурган сиздерге дагы ийгилик, тынчтык. Ар дайым ушу элдин алдында негизи жардам берип жүрө бериңиздер. Сиздерге ыраазы болсун, сиздерге ыраазыбыз. Рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргыз журту, сиздерге биз абдан чоң ыраазыбыз. Сиздерге ушу жардам колун сунуп, бизге жардам бергениңерге чоң ыраазыбыз. Ошондой эле биз азыр данный момент Индияда Нью-Дели шаарында дарыланып жаткан убагыбыз. Эме дегенде биз мынау ушу келинчегим Тагаева Жылдыз оору оолусу менен сироз болуп, сиздерден, кыргыз калкынан, ата журт, урак тууган, жердеш, айылдаштардан жардам сураганбыз, каражат жагынан. Баардыгыңыздардын жардамыңыздар менен ушу Индияга келип азыр дарыланып жакшы. Баардык сиздерге чоң рахмат. Бул жака дагы келишибиздин себеби Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов менен байланышып, ушу Азамат Байматовго дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошого жакшы адамдын себебинен да ушу Нью-Дели шаарына, Индияга келип калдык. Ошол Азамат Байматов бизге жол көрсөтүп, баардыгын документтерди, баардыгын тууралап жардам берип, ушул жака жөнөткөн. Бул жакта баардыгы ушу азыр биз ушу клиникага келип башынан баштап эле ушу Байматовго кайрылгандан баштап ал жардам берип, баардыгыбызды ушу жөнөтүп, ушул жерге келгенге чейин дагы жардам берип турат. Бул жакта эмне дейбиз, бул Индиянын келишибиз, Азамат Байматовдун сүйлөшүүлөрү боюнча биз оор акыбалда келгенбиз. Индияда аэропорттон
тосуп алышты. Переводчиктер скорый менен ушу клиникага алып барышты. Жакшы карашты. Кудайга шүгүр. Ушинтип операция болуп чыктык, Кудайга шүгүр. Азыр жакшы келинчегим. Жакшы акыбалда ушу алдыга жылып баратабыз, жакшы ден соолугу жакшырып баратат. Бул жакта эми баардыгы өз убагында, врачтар өз убагында карап, өз убагында дарылап, ушу жакшы жардам беришти. Азамат Баймаковдун кайрымдуулук фондуна да чоң рахмат айтабыз. Биз ыраазыбыз. Канча адамдарды жөнөтүп, канчалаган адамдар ушул жерде ошо Азамат Баймаков кайрымдуулук фондунун аркасынан себебинен көптөгөн адамдар ушу пересадка печеньди алмашып жакшы болуп кетип атышат. Кудайга шүгүр. Биз ыраазыбыз. Дагы ыраазыбыз. Ким жардам берген болсо, ошо Алла Таала эки дүйнө разы болсун. Сиздерге дагы чоң рахмат, ден соолук, узун өмүр каалайбыз баардыгыңыздарга. Рахмат. Ассаламу алейкум. Туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Өзүңүздөр жакшыбы? Тынч отурасыздарбы? Биз Индияга келген болчубуз. Эжем, бир тууган эжем боордон операция болуп, боор боюнча пересадка болгон. Кыргызстандан оор акыбалда келип, Азамат Байматовго кайрылганбыз. Биз Азамат Байматовго кайрылып, ал сүйлөшүп, ал бизди бул жака жөнөткөн. Азамат Байматовго чоң рахмат. Компаниясына чоң иштешкен, кыздарына, баарына Алла разы болсун. Баары жакшы. Азамат Байматов бул жак менен сүйлөшүп, баардык шарттарды түзүп койгон экен. Бул жакта баары жакшы. Сонун экен. Врачтары жакшы жасайт экен. Баардык условияны түзүп коюптур. Биз декабрдын 28-inde келгенбиз. Январдын 13-inde операцияга кирип, жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы чыктык. Эжем да жакшы азыр, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Ошо бул жакта актарга, переводчиктердин баарын даярдап коет экен, баары жакшы. Үйгө алып барып, алып келип, баарын өздөрү карап, көзөмөлдө алып турат экен, условиясы баары жакшы. Машинасы менен алып келип, өз убагында. Врачтар да жакшы экен, бул жерде переводчиктери өз убагында аткарып, ушундай жакшы экен баары. Азамат Байматовго да чоң рахмат, Алла разы болсун. Үй бүлөсүнө, чакасына ден соолук, иштеген иштерине ийгилик. Сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Баары биздин туугандардан, бир туугандардын, ата-энемдин, туугандардын баарынын атынан эли журтума баарына ыраазычылык айтам. Алла разы болсун баарыңыздарга, бизге жардам бергендерге.